Ысык Көл районунун Саргамыш айылында Кыргыз Республикасы мамлекеттик өнүктүрүү банкы Агрокуш коомунун бакма канаттуулар фабрикасы номер 2 жаңы өндүрүш аянтчасынын жана жаңыланган жабдуулардын линияларынын расмий ачылыш аземине ардактуу конок катары катышты. Албетте бул иштин баарын ишке ашырыш үчүн жеке гана биздин подрядчиктердин жардамы эмес, андан тышкары бизди колдоо көрсөткөн, ыраазычылык билдирип келген бул Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү мамлекеттик фонду. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкынын колдоосунун аркасында мүмкүн болду. Ал 400 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлгөн. Бул каржылоонун негизги үлүшүн, тактап айтканда, долбоорду каржылоонун жалпы көлөмүнүн 70%-ын түзгөн. Мамлекеттик өнүктүрүү банкы түзүлүшү менен бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлдү да. Мисалы, ушул жака курулганда мына эң башкы 33%-ын мамлекеттик банктан алдык. Каржылоо институттары дагы абдан жакшы жардам берди. Учурдан пайдаланып баарын ыраазычылык белгилеп кетким келет. Ушу мамлекет жетекчилеринин колдоосу менен биз дагы компаниябыз алдыга өнүгүп бара жатат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкынын каржылоосу кыргыз ишкерлерине колдоо көрсөтүп, ата мекендик өндүрүштүн өсүшүнө, жергиликтүү коомчулукту колдоого, жумушчу орундардын түзүлүшүнө, бюджетке салыктык төлөмдөрдүн көбөйүшүнө өбөлгө түзөт жана өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкы экономиканын приоритеттүү тармактарын, ири өндүрүштүк жана инфраструктуралык долбоорлорду колдоо, өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүү менен Кыргызстандын келечегине салым кошууда.